Саламатсыздарбы, урматтуу ата-энелер? Гапыр Мадамин Фагайыздын ата-энелер сиздер үчүн китебинен номер 57 сабак маданияттуу үй бүлөнүн белгиси деген тема боюнча маалымат аласыздар. Бүгүнкү темабыз абдан кызыктуу темаларыбыздын бири маданияттуу үй бүлөнүн белгиси. Биз көпчүлүк учурда анча маани бербеген нерселер дагы бул жерде тереңирээк ой жүгүртүп көрсөк, демек бул биздин үй бүлөбүздүн маданияттуулугунун туу чокусунун бири болуп эсептелинет экен. Анда эмесе көңүл буруңуздар. Үй бүлөнүн ынтымактуулугу, тазалык, тартиби, үй бүлө мүчөлөрүнүн өз ара түшүнүү, колдоо жана сыйлоосу, ата-энелер балдарынын жакшы окуусу, тарбиялануусу, ден соолугу, эс алуусу, интеллектуалдык маданий өсүүсүнө, кругозорунун кеңейишине зарыл шарт түзөт жана кам көрүп турат. Ошол эле учурда балдары ата-энесинин камкордугуна жакшы окуп, үлгүлүү жүрүш турушу менен жооп берет. Үй бүлөдө өз ара сыйлашуу, сырдашуу, талап коюу жана жардамдашуу иштеринин болушу. Үй бүлөнүн ийгилиги, абийири, даңкы үчүн баардыгы ата-эне, балдары дагы бирдей кам көрөт, жооп берет. Кийинкиси адал эмгек, акыйкат, адамгерчилик, билим, маданият, материалдык байлык менен бирге эле рухий байлыкка умтулуу, ыймандуулук үй бүлөнүн башкы баалуулуктары болуп эсептелет. Үй бүлөлүк китепкана адабий китептер түзүлөт, системалуу газета, журналдар алып окулат. Атайын сабак даярдоочу бөлмө болот. Анда стол жана башка сабак окууга керектелүүчү каражаттар, китеп коюучу текче, шкаф болот. Уул кыздары эң жакшы окуйт. Ата-эне балдарын, класс жетекчисин, предмет мугалимдерин жакшы таанып, системалуу байланышта болот. Ата-эне ар бир чейректе баланын сабагына кеминде 2 саат катышып, мектепке келип турат. Ата-энелер чогулушуна катышып, ой сунуштарын айтып турат. Ата-эне балдар тарбиясы жөнүндө педагогикалык китептерди окуп турат. Китеп, газета окуп, өз көз карашын, кругозорун кеңейтип, балдарына үлгү болот. Балдарынын мугалимдерине урмат менен мамиле жасап, уул кыздарына үлгү көрсөтөт. Колдон келсе мектепке материалдык жана моралдык колдоо көрсөтүп турат. Илим билимдүү, маданияттуу адамдар тез үй бүлөнүн коногу болуп турат. Өз кезегинде ата-эне балдары менен бирге тез ошондой адамдардын коногу болуп турушат. Маданияттуу үй бүлөлөрдүн дагы бирден бир белгиси бул балдарына тез кызыктуу китептерди белек кылып берип турушат. Ата-эне элдик жомок, макал лакап, санжыраларды жакшы билип, тарбиялоодо ошол билген макал лакаптарын пайдаланышат. Демек, урматтуу ата-энелер, жогоруда сиздер маданияттуу үй бүлөлөрдүн айрым белгилери менен тааныша алдыңыздар. Сиздерде булардын кайсылары бар? Анализдеп, жокторун өзүңүздөр толуктаңыздар.